Рахмат. Бул мыйзам долбоорун албетте биз колдойбуз. Анан ратификация болгондо эч кандай сунуш, өзгөртүштү сунушту албайт экенбиз. Менин суроом башкада болуп атат да, урматтуу министрдин орун басары. Сиз өзү жакшы билесиз да, биздин ошо соц комитеттин көчмө жыйын өткөндө биз Ош областына барып, Ош шаарындагы соц объекттер менен соц объекттерди кыдырып, ошо көйгөйлөр менен таанышып келдик да. Анан менде мындай суроо болуп атат да, могуки филармония Ырыспай Абдыкадыров атындагы өзү негизи мындай карайсыздарбы? Бюджет которулабы? Саламатсызбы? Ырыспай Абдыкадыров атындагы Ош облустук филармониясы сөзсүз түрдө бул мамлекеттик бюджеттен каржылана турган филармония. Ал министрликке түз караган филармония болуп эсептелинет. Жыл сайын акча бөлөсүздөрбү? Или өз негизи бөлүнөбү акча? Негизи мындай ремонттоого, текшүү ремонт деп коет, ага бюджеттен акча бөлүнөт. Айтып бере аласызбы, ошо акыркы жолу качан которулду эле бюджеттин акча? Мен азыр сизге так жооп бере албайм, бирок мен филармония боюнча маалымат берип коеюн. Филармония көпчүлүгүңүздөргө белгилүү болгондой 1987 жылы Космос кинотеатры болуп курулган, 2007 жылы Ырыспай Абдыкадыров атындагы Ош облустук филармония болуп өзгөргөн. Азыркы күндө филармония толук капиталдык ремонтко муктаж. Өткөндө сиздер ошол социалдык саясат комитетинин өкүлдөрү барып, депутаттар көрүп келгенсиздер. Толук кандуу ремонттош керек, анткени филармония деп аталган менен ал Космос кинотеатры болуп келгендиктен, кинотеатрга ылайыкташтырылган. Филармониянын талабына жооп бербейт. Бирок бүгүнкү күндө деген улуттук филармония деген аты барбы? Жок, улуттугу жок. Филармония просто. Ош облустук филармония. Хорошо. Мен эмне себептен бул суроону берип атам? Анткенде айтып атпайм, биз ошо жыйын өткөндө көчмөн жыйынына барганда биз да бул эме менен тааныштык, филармония менен. Анан айтып кетсек, бунун состояниясы бүгүнкү күндө өтө мындай оор деп айтсак да туура болот да. Анан айтып атпайм, ошо мен дагы бул маалыматты алып таанышсам, ошо директору 2000 жылы шайланыптыр, мынакей 22 жылдан бери иштеп келатыптыр да бул эжекебиз. Анан менде суроо да, ошо 22 жылдан бери иштеп келаткандан бери хотя бы ладно капитальный ремонт кылбасын, бирок ошол эле тешилип калган полдорду, түшүп аткан дубалдарды бир оңдосок болот беле деп. Рахмат. Ал жердин Ырыспай Абдыкадыров атындагы Ош облустук филармониясынын директору Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлшара Садыбакасова. Эжеке көп жылдан бери ал жерде жетекчи болуп иштейт. Эми Кудай буйруса бир капиталдык ремонттон өткөрүү боюнча биз дагы өзүбүздүн сунуштарыбызды берип атабыз. Ал эми ошо. Урматтуу министрдин орун басары, менде сунушта да 22 жылдан бери бир директор болуп иштеп келаткандан кийин, анан ошо 22 жылдан бери бир жакшы жыйынтык келбегенден кийин, возможно, нужно пересмотреть. Есть новые кадры, есть молодые, которые готовы сотрудничать. Ошондо эске алсаңыздар деген сунуш. Рахмат, сиздин сунушуңузду эске алалы. Негизи филармониянын ушул өсүп өнүгүүсүндө Гүлшара Садыбакасованын эмгеги чоң экендиги менен баса белгилеп коюшум керек. Ал эми сиз айтып аткан маселени Кудай буйруса жетекчилик карап, жетекчиликтин жооп берген туура болот деп ойлойм. Жетекчиңиздин жооп берген кагаз түрүндө мага жөнөтүп койсоңуздар мындай. Чоң рахмат. Макул, рахмат.